Bismillahirrahmanirrahim. Урматтуу шейх, бир нече күндөн кийин Зулхиджа айынын 10 күндүгү кирип келет. Сиз эл журтка кандай насаат кылар элеңиз? Сураныч, бул күндөрдүн өзгөчөлүктөрүн жана ал күндөрдө кандай амалдарды кылыш керектигин айтып берсеңиз. Зулхиджанын 10 күндүгү Зулхиджа айынын кириши менен башталат жана Курман айт күнү аяктайт. Ал күндөрү кылынган амалдар тууралуу Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты. Аллах үчүн Зулхиджа айынын алгачкы 10 күнүндө жасалган солих амалдардан да сүйкүмдүүрөөк амал жок. Андан Аллахтын жолундагы жихадтан дагыбы деп суралган кезде, ал эгер өмүрү менен мал мүлкүн тобокелге салып, Аллах жолуна чыккан жана булардын эч нерсесин кайтарып алып келбеген адамды санабасак, Аллахтын жолундагы жихадтан да деп жооп берди. Ошондуктан мен мусулман бир туугандарымды мындай чоң мүмкүнчүлүктү колдонуп калууларына үндөйт элем. Бул Зулхиджанын 10 күнүндө Куран окуу, такбир, тахлил, тахмид, тасбих жана башка зикирдин түрлөрүн айтуу, садака, орозо сыяктуу сооп иштерди көбөйтүшсүн дейт элем. Таң калыштуусу, адамдар бул 10 күнгө кайдыгер болушканы. Алар Рамазандын акыркы 10 күнүндө ибадат кылууга жакшы аракет кылышат. Бирок Зулхиджа айынын 10 күнүндө өзгөчө ибадат кылып калайын дегендердин эч кимисин көрө албайсың. Эгер бул 10 күндүн ичинде адам сооп амалдарды кылса, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям көргөзгөн солих амалдарды аткаруу менен бул 10 күндү тирилтсе, чоң бир жакшылыкка жетишкен болот. Бул 10 күндү кирип келгенде, курбанчылык чалам деген инсан өзүнүн чачын, тырмагын же терисиндеги нерселерди албашы керек. Бул маселе ким курбанчылык чалам десе, ошолорго гана тиешелүү. Ал эми бирөө ал үчүн курбанчылык чалса, ал анда ала берсе болот. Эгер бир киши сүннөттө келгендей өзү жана үй бүлөсү үчүн бир малды курбанчылык чалууну кааласа, анда үй бүлө мүчөлөрү чач, тырмак же теридеги нерселерди албаш керек деген эрежеге киришпейт. Себеби хадисте Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям эгер силердин араңардан бирөө курбандык чалууну кааласа, ал өзүнүн чачын, терисиндеги нерселерин же тырмагын албасын деп айткан. Бул жерде кайрылуу курбандык чалууну каалаган адамга караштуу болуп жатат.